Bir жолугушууга барам да, ушул кызматташуу боюнча байке барып көп нерсени сүйлөштүк. Анан даватка кирип кеткенбиз да. Бирибизге алда байке намаз окуган байке экен. Бир чогуу намаз окудук, бирибизге дават айтты. Ушунда отурсак, анан кийин мен сөздөрүмдү угуп тиги байке айтып коет. Сен мындай деп ойлогон эмесмин дейт. Мен кандай десем, айтат, карасам сен сакалың деле жок экен. Карасам сен мындай андай сен смазливыйраак көрүнөсүң. Кийинген башкача экен. Мен ойлогом, сен андай эмессиң дейт. Анан жакында отурган байкем айтып калды. Бул ушундай заман дейт. Сакалына карап ишенбегиле. Оронгонуна карап ишенбегиле дейт. Анткени ооба балким ал бир сүннөттү аткарып жаткандыр. Бирок эң башкысын аткарып жатабы? Ошондой суроо. Анткени жакында эле чеки долбоорунда көрдүңөр да. Киши сакалым бар, аялым оронгон деп туруп, адамдарды $2 миллион жакын суммага алдап кетиптир. Анасыга. Анан керкилерди кичинекей иничегим келип айтып калат, чакта мен бир оронгон кызды көрдүм, кальян чегип отурат деди. Силер андай нерсеге карабагыла да, силер каяктан билесиңер жүрөгүндө эмне бар? Сакалчандардын жүрөгүндө эмне бар экен, не билесиңер? Сакал жоктордун жүрөгүндө эмне бар экен, не билесиңер? Кереки туугандар, мусулман бир туугандарыбыз ушундай тура эмес мамиле кылат. Өлөрүбүз. Бул сакал жок экен, бул оронбойт экен, бул ушундай. Бул кафир деп бөлүп алардын жүрөгүн оорутабыз, бирок алар чындыгында кандай экен каяктан билебиз? Бизге бир жол кодокко бир эже келген да, магачы. Эже, ырчы эже, ырдап жүрөт. Бирок 5 мал намаз окуйт экен. Оронгон эмес, 5 мал намаз окуйт экен. Не дей аласыңар? Ушундай экен жашоо. Сырткы келбет менен ички дүйнөсүн эч качан сынабагыла, ойлобогула. Ошондой экен деп. Деги деле адамдар жамандап ойлой койгула. Биз чындыгы кандай экенин билбейт экенбиз. Башка адамдарды көргөндө сырткы келбетинен эмес, таанышып, сүйлөшүп, балким анан кийин чекелерин, жакындарын, досторун уккандан кийин ошого жараша чечим кабыл алалы да. Ошо достор, дайыма эске сактап жүргүлө.